Бакмурат Токтогулов. Мен Ташиевке таң калдым. Тарыхты карап туруп, эркиндикти сүйгөн элди капаска камап, каалагандай башка чаап башкарып, бара-бара тактыга жеткенде төөлүк баш көтөргүс кылам деген чолок акылын алданды. Нечен деген кылымдар бою эркиндик үчүн жанын берген Манас атанын урпактары Ташиевке баш берип, кол мүнөз болуп, көзүн карап жашап калат деген булжуң гана чай ичип олтуруп ойлонгон кыял. 2010-жылы Бакиев өзүн шайлаган элди өзү ит аткандай атып, тактыны толук сактап калганга болгон күчүн жумшады. Эркиндикти сүйгөн улуу журт ок менен атып жаткан каракчыларды көздөй бет алып, келечектен эркиндик үчүн кандары суудай акса дагы акыры элибиз биргеликте жеңишке жетиштик. Ташиев: Камчыбек, сен эч качан кыргыз элин кандуу колуң менен кармап башкара албайсың. Эми ата журтуңда каралардын колунан каза таппай жүргөнүнө шүгүр келтирип жашабасаң, үй бүлөң менен дүйнөнүн кайсы бурчунда жашаба, саясий абалың Бакиевден дагы оор кырдаалда турасың. Мекенибизден эмнелерди шыпырып кеттиң, баарын алабыз. Мыйзамдын негизинде кыргызды камчы менен башкарыш дээрлик мүмкүн эмес экенин 2005, 2010, 2020 толук далилдеп, тарыхтын туу чокусун көргөздү. Ташиев кеткенден бери сөз эркиндиги берилип, элге болгон кысым 100% жок болгонун баарыбыз көрүп, билип, сүйүнүп турабыз, деп жазат Бакмурат Токтогулов өзүнүн Facebook баракчасына. Канат Хасанов. Кечээ Эрнест Кыяз менен подкастта мага суроо беришти. Эми 7 миллион эл Садыр Жапаров үчүн дос, ал эми Камчыбек Ташиев дос эмес бекен? Жооп жөнөкөй. Президент бул жерде достук тууралуу эмес, жоопкерчилик тууралуу айтты. 7 миллион бул Кыргызстандын эли, ал эми дос бул ар бир жаран. Бир адам эч качан бүтүндөй мамлекеттен жогору тура албайт. Жеке мамиле мамлекеттин тагдырына маанилүү боло албайт. Бир досун жоготуу бул жеке маселе, элдин ишенимин жоготуу бул мамлекетке сокку. Ошондуктан тандоо болсо мамлекет биринчи орунда турушу керек. Бирок айрым журналисттер менен блогерлер бул сөздү бурмалап, өздөрүнү ыңгайлуу кылып көрсөтүүгө аракет кылышууда. Аларга чындык эмес, ызачуу керек. Кооз сөздөр, кооз сүрөттөр, жомок сыяктуу баяндар аркылуу социалдык тармактарда таңуу уланган маалымат көп учурда чындыкка дал келбейт. Мен өзүм бул процесстерди ичинен көргөн адам катары айтам. Айрыкча чет өлкөдөн тараган көрүнүштөрдүн көпчүлүгү реалдуулукка туура келбейт. Кээде ал тургай чындыкка жакында болбойт. Көрсөтүлгөн картинка бир башка, чындык болсо таптакыр башка. Жана эл муну түшүнө баштады. Бермет Биримкулова. Элдик пикирлерден. Азаматсың жанар, кеткен адамдын аркасынан жамандабаганың үчүн сага ыраазычылык билдирем. Иш алып барыш үчүн чечкиндүү болуш керек. Иш болгон жерде кемчилик да болуш керек. Ооба, канча жакшы иштеген, кантип иши жүрүшүп, ушунча ишти бүтүрү деп күмөн санап, аркасынан текшерип, жалган жала жапкан, колдон келишинче бетине көө сыйпап жатып калабыз кыргыздар. Бул бизге көнүмүш адат болуп калган, өтө өкүнүчтүү. Албетте иштеген, эми документ иштерин бүтүрөбүз, жөн калтырып койбойбуз. Адистерди тандап дайындаганына да баа бердим. Чечкиндүү, энергичный иштеген десем туура болот. Саясатка кадам таштаганыма көп эле убакыт болду, жаңы келгеним жок. Бизде кеткен кишини жамандаган учурлар бар, жок эмес. Баштаган иш долбоорлорунун бирин да калтырбай улап кетебиз деп Ош шаарынын азыркы учурдагы мэри Жанар Акаев экс-мэр Жеңишбек Токторбаев жөнүндө жакшы ой пикирин билдирди. Демек, иш ордунда болгондо баарын өз нугуна түшүрүп, документ иштерин жайгарып коймок экен да, баарыбыз күбө болгондой күтүүсүздөн өз ыктыяры менен жумуш ордун тапшырып кетпедиби? Анда эмесе улантып жамандабай иштеген кадрларга ийгилик гана каалап коелу. Өнүгүбөз, берекелүү Ош шаарым, деп жазат Бермет Биримкулова. Next TV. Бишкек шаарынын мэри канча айлык алат? Номад телеканалына берген маегинде мэр Айбек Жунушалиев өзүнүн расмий айлыгы 96 000 сом жана кошумча жөлөк пул менен айына 100 000 сом айлык алаарын билдирди. Ошол эле учурда ал мамлекеттен эч кандай атайын жеңилдиктерди албай турганын белгилеген. Мэр мурда мамлекеттик кызматкерлер кошумча бонустарды жана жеңилдиктерди ала алышса, азыр мындай жеңилдиктер дээрлик жок экенин, баары бирдей шарттарда иштешерин белгиледи. Ошондой эле ал жакында эле операция болуп, шаардык ооруканада дарыланганын айтты. Ал кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жеке баалоо жана саламаттыкты сактоо системасындагы көйгөйлөрдү аныктоо үчүн кадимки медициналык мекемени тандап алганын билдирген.